Биз бүгүн ушул ачып аткан мезгил журналисттер көп суроо беришти. Эмне үчүн ушул ой пайда болгон, качан ушул ой пайда болгон дегенде. 2005-жылы 95 жылдыгын өткөрүп атканда мына үй музей ачылып, анан Испанияда музей ачылганда ошондо айткылар эле, эмне үчүн ушундай залкар инсандарга Бишкектин бир керемет жеринде эстелик жок дегенде. Эстелик жок эмес, кээ бир учурларда жок дегенде ошол 100 жылдыгы келатканда, же 95 жылдыктары келатканда эки ооз сөз айтып койгонго жарабай калды кээ бир учурларда. Бул кишинин мен бала кезде эле макезде орус мектептерге кыргыз тилин киргизген. Ошону кийин критиковать этип, ал кишинин иштен кеткениге да бир себептердин бири болсо керек. Азыр ойлойбуз, ошондо тым койгон болсо, бизде ушу кыргыз тили проблемасы болбойт эле ушунча жыл. Ошо кишини алысты көрө билген, ошону барктап, сыйлап, бүтүн Кыргызстан партиясынын жетекчилиги астында ушу кишинин эстелигин ачып турган бардыгыңарга чоң ыраазыбыз. Ушул нерселерди көрсөтүш керек. Мына бала чакасы менен келип, касиеттүү көлдүн жээгине Кыргызстандын төрт бурчунан келгендер келип, караңыз, Мустафа Кемаль турат, Нурсултан Назарбаев турат, Борис Ельцин турат, бул жерде Томас Джефферсон турат, Альфред Нобель турат, Виктор Гюго турат. Мамлекетти мамлекет кылып калыптандырган инсандардын жок экендиги мени бир аз өкүндүргөн. Кудай буйрса, тилегибиз ишке ашып, биринчи алгачкы кадамыбыз болот. Силер көп бу кишинин айланасында адамды чогултпагыла деп айтышкан экен. Ошон үчүн андай деле көп чоң торжественно кылып тосуп алган жокпуз. Ташкөмүрдө бара турган жер жок. Анан үйдөн ошо жетекчилери бардыгы биригип, үйдөн анан бир конок кылганбыз. Эми ал кездеги эмне? Бир козу союш. Ошентип ошо кишилерди отуруп бир 40 мүнөт биздин үйдө отурду. Анан кийин мындай перерыв учурунда чыкканда, ошондо менин уулум Исхак 10 жашар болчу. Анан келипти эки киши, балам, атың ким десе, Исхак деди. Дегенде биз Сот Масалевич деле, мен деле батынып, сиздин атыңыз урматтап, сизди сыйлап, ушуну койдук деп айта алган эмеспиз, тартынып. Анан байкаса керек ушунчалык кыракы киши үн чыкпай Исхактын маңдайдан бир-эки жолу сылап койду. Болгон ошол. Жусуп Абдурахмановдун коебуз. Андан кийин бул жерде ошол мыкты кыргыздын чыган инсан уулдары, кыздарына арналган ошол Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы бул жерде ошол чоң салтанаттуу түрдө ачылыш жасайбыз. Ал жерде Баял Исакеев, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов сыяктуу мыкты залкар инсандар болот. Эң акыркы кое турган эстелигибиз Кыргыз мамлекети эгемендүүлүктү алгандагы биринчи мамлекет өкмөт башчысы катарында Насирдин Исанович менен. Кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден бекем кармап турпагың аталарды сактап келген орасың ардакталып төрүбүздө туу болуп аксакалдар бата берип кубансың ардакталып төрүбүздө туу болуп аксакалдар бата берип кубансың Кыргызстан, жылдыздардын жарык жолпону. Бүтүн Кыргызстан, ынтымактын бекем ордону. Ынтымактын бекем, биримдиктин бекем, ынтымактын бекем ордону.
azаттыктарда өмүр сүрөлү ала конудан азалап дүйнөгө азаттыктарда өмүр сүрөлү Тырам бүркүттөй алтын түркүктөй сыймыгымсың менин Кыргызстан намыс чорбосун бакыт ордосу касиеттүү жерим Кыргызстан касиеттүү жерим кереметтүү жерим касиеттүү жерим Кыргызстан Биринчи кезекте ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын атынан биздин чакыруубузга макул болуп ушул жерге келгениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча мына Баткен областынан, Нарын областынан, Таластан, Ош, Жалал-Абад, Чүйдөн, бүтүн Кыргызстандан келип отурган бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары дагы бир жолу сиздердин кутман күнүңүздөр менен деп келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн. Ар дайым асманыбыз ушундай ачык болуп турсун, жакшылыктардын үстүндө баарыбызга түгөл күбө болуп жүрөлүгүнө жараткан өзү буйрган болсун. Бүгүн 11 март саат 11-де биздин касиеттүү Ысык көлүбүздүн жээгинде мындан бир канча ай баштап, тагыраак айтканда 7 ноябрда 2010 жылы Исхак Разаковичтин 100 жылдыгына карата бул жерден Исхак Разаковичтин эстелигин тургуздук эле. Ошондо да бул жерде тургандардын көпчүлүгү күбө болгон. Биздин алдыбызда чоң максаттар бар деп, келечекте Кудай буйрса, Рух Ордо деген аталышта касиеттүү көлүбүздүн жээгинде чыныгы биздин улуттун улуу инсандарына, улуттун рухун колунда кармап, көөнөрбөс, өчпөс болгон каада салттарыбызды муундан муунга өткөрүп берген инсандарыбызга баш ийип таазим кылып, алар ар дайым биздин көкүрөгүбүздө орун алуусун, бизден кийинки муундарга сабак болсун. Атаң ким болгон, энең ким болгон, жалпы мамлекеттин өткөн тарыхы кандай болгон. Мына ушул тарыхый барактарды барактап көрүп, кийинкилерге үлгү болсун деген иш аракеттерибизди жасайбыз деп сиздерге айтканбыз. Кудай буйруп, насип кылып бүгүн экинчи ушундай бир эстеликти ачканга сиздер күбө болуп турасыздар. Бул жөн жерден ачылып аткан жери жок. Көпчүлүк айтып атат, ушул көлдүн жээгинде кандай инсандарга ачылып атат, эмне үчүн ачылып атат дегендей. Биз Кыргыз мамлекети эгемендүү мамлекет болгондон бери өз алдынча мамлекет болуп калуубуздан кийинки биринчи пайдубалдарын орноткон инсандар кимдер эле? Биз Нарында жыйын өткөргөндө жаштарга кайрылып айттым. Мына ушул Жусуп Абдрахмановду, Абдыкерим Сыдыковду, Абдыкадыр Орузбековду, Баялы Исакеевди, Ишенал Арабаевди, Жусуп Абдрахмановду тааныйсыздар, алар кимдер деген суроону койдум эле. Көпчүлүк жаштар билбейт. Алар азыркы мондай бир мыкты чыккан ишкерлерди тааныйт, банкирлерди тааныйт, магнаттардын баарын тааныйт, базаркомдордун баарын тааныйт, чет өлкөлүк бардык чыгаандардын баарын тааныйт, Вандамы калбайт, Джеки Чаны калбайт, башкасы. Бирок биздин өзүбүздүн улуттун уйкусу болгон инсандарыбыз унутулуп бараткандыгы бизге жакшылык алып келбейт. Бул жакшылыктын нишаны эмес. Биз Жусуп бабабызга бүгүнкү эстеликти тургузуп аткандан негизги себеп быйыл Жусуп Абдрахмановго 110 жыл болот. Мына 1901 жылы дүйнөгө келип, биринчи кыргыз баласы Москвада, ВКПБда жумуш иштеген, 2 жыл ошол жерде кызмат өтөгөн. Кыргыз мамлекетинин бүгүнкү кыргыз мамлекети болуп чек арасынын калыптанышы, өз алдынча эгемен мамлекет болуп калуусуна биринчи пайдубалдарын, таштарын кынап койгон улуу инсандарыбыздын бири дал ушул Жусуп Абдрахманов болот. Биринчи мамлекет болгондогу өкмөттүн башчысы ушул Жусуп Абдрахманов болот. Андан кийинки жылы 2012 жылы буюрса ушул Жусуп Абдрахмановдон кийинки кызматты андан кийин кеңеш болуп, кеңештин төрагасы болуп, министрлер кеңешинин төрагасы болгон киши Баялы Исакеев агабызга дагы 115 жыл болот. 115 жыл. Биз жылдын башында эмне үчүн 110 жылдыгына Жусуп агабызга ошол эстеликти касиеттүү көлдүн жээгинде орнотууну туура көрдүк. Себеп ушул жыл
Жусуп Абдрахманов жылы катарында өтүш керек. Мамлекеттүүлүктү дал ушул кишилердин колунда болгондугу. Азыр эстелигин ачканда көрөсүздөр. Эмне үчүн дал ушул образды биз тандап алдык? Эмне деген белгини берет? Колу менен ушул касиеттүү кыргыздын жери ушул биздин жерибиз деп көрсөтүп турат. Колунда 3 барак кагаз турат. Бул киши кыргыз мамлекеттин ушул аралдан баштап Ысык көлгө чейин кыргыз мамлекети кылам деген аракети аябай күчтүү болгон. Сталинге 2 жолу кайра кайрылып, жыйындарда кайра кесе сүйлөп, каттуу сүйлөп, ушул бизди сөзсүз түрдө Россиянын курамында турган автономдуу республика кылышыбыз керек дегенге кара жанын карт жүрүп жумуш иштеген ушул киши. Турмуштун катаалдыгына карабастан азыр биз көрүп атпайбызбы? Анча-мынча сүйлөрдө ойлонобуз да, бир зыян тийип калбайбы экен, туура эмес түшүнүктөр болуп калбайбы экен деп. Ал кезде не деген катаал мезгилде мына көкүрөккө сайып коюп, эл болсун, журт болсун, жерибиз жер бойдон калсын деп аракет кылган ушул инсандар. Биздин ыйык парзыбыз, бүгүнкү күндөгү ыйык парзыбыз. Мына ошол жашап аткан, жаратканды бизге буйруп койгон бүгүнкү күндөрүндө дал ушундай болуп өз желегибизди желбиретип, өз түндүгүбүздү көтөрүп жашап аткан мамлекет катарында мына ушул кишилердин алдында дайыр башыбызды ийип таазим кылып жүрүшүбүз керек. Бул биздин тирүүлөрдүн парзы. Жусуп Абдрахмановдун басып өткөн жолун, а кишинин билинип, билинбей калган жагдайларын биз ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарыхчы изилдеп келаткан. Мен өзүм студент болуп жүргөндө дагы дипломдук жумушум ушул 5 инсан жөнүндө жазылган эле. Ушул Жусуп Абдрахманов, Баял Исакеев, Шенал Арабаев, Абдыкадыр Орозбеков и Абдыкерим Сыдыковдор жөнүндө жазылган. Биринчи кыргыздын саясий ишмерлери жана алардын тарыхы, тагдыры деген темада жазылган. Ошол бала кезден жараткандан тилегеним, жаштын тилегин Кудай берет дегендей. Күндөр келет, буюрса, мына ушул биздин пайдалуубуз болгон инсандардын алдында биз мамлекет, эл баш ийип таазим кыла турган күндөр келет. Аларды ушунча мезгил айттырбай келди, жаздырбай келди, көрсөтпөй келди. Кимдер жөнүндө гана көркөм тасмаларды тартпадык. Кимдер жөнүндө гана китептерди чыгарбадык. Бирок бул кишилерди биз окуп жүргөн мезгилде аттарына тыюу салынган. Жок дегенде бир чолок көчөнүн атын бере албай калган күндөрүбүз болгон. Жаратканга айтканыбыз бар экен, Кудай сүйгөн пенде экенбиз, улут экенбиз, уюткулуу эл экенбиз. Баары бир. Жана Исхак Разакович айткандай, ак ийилет бирок сынбайт. Бүгүнкү жамандагандар, бүгүнкү каралагандар баары кетет, баары өтөт. Ошондон улам калса керек, душман деп мени саткандар калар, дубалга кадап аттандар калар. Оюлган көрдүн түбүндө бир күн элиме жетпей ойлорум калар деп какшап кеткен инсандар ушулар эмес. Бирок ошол заманга, ошол доорго, ошол саясатка биз күнөө артканга эч кандай укугубуз жок. Ошол замандын да, бүгүнкү заманда дагы адам баласы жашоосунда тирүү дем алып жүргөн мезгилде сөзсүз көрө албастык деген болот. Көрө албастык деген болот. Ал мезгилде, айрыкча азыркы мезгилде өтө күчөп кеткен ушул көрө албастык, бири-бирибиздин артыбыздан аңдып, бири-бирибиздин бутубуздан чалып, олтуруп ушул күндү көрүп атабыз. Кудай инсап берсин. Кылымдарды карыткан биздин калкыбыздын касиети өтө күчтүү, терең. Тамырыбыз кыркылып калчу жагдайга жетип барган кезде дагы жоктон бар болуп пайда болуп келген биз улуу элбиз. Улуу элдин улуулугу дал ушул кишилерде турат. Мен ушул Кыяс Молдокасымовго, Кыяс Атаровичке ыраазычылык билдирем. Ушул кыска мөөнөттүн ичинде ушу кишинин бул мезгилге чейинки тарых барактарында ак болуп жазылып калган, жазылбай калган, маалыматтар жетпей калган жагдайларын өзүмүз тарыхчы катарында карап, архивтерди изилдеп көрүп, жетпей калган кандай жактары бар экен караштырып көрсөңүз, бизге бир кичинекей бир китепче кылып чыгарып берсеңиз, кыска мөөнөттүн ичинде ушул эстеликтин ачылышына дегенге, ошол күн түн дебей бул киши жөнүндө жазган кишилер көп. Эрнис Турсунов аксакалыбыз дагы жакын күндөрдө бир китебин жазып чыгарып калкка жарыялады. Андан кийин дагы бир топ айтылуучу жагдайларыбыз алдыда. Мүмкүн кийин көркөм тасмалар тартылат бул кишилер жөнүндө. Себеп биз өткөндү билбей туруп келечекти кура албайбыз. Мен дагы бир жолу ушул Кыяс Атаровичке архивтерден изилдеп көрүп, бир кичинекей дайректүү фильм кылып тартабыз деп, бул жерде Бакыт Карагулов агабыз турат.
Баян Исламович агаларыбыз менен акылдашып атабыз. Кандай кылып жасайбыз? Кандай кылып бир жарга жарк эткирип чыгарабыз? Бир эле бул киши эмес, ошол чыган инсандарыбыздын баарын бириктирип, бир даректүү фильм кылып жаратып коюш биздин парзыбыз. Анын ичинде баардык улуу инсандар болушу керек. Дал ушул жерге эстелигин орнотуп атканыбыздын себеби аксакал кишилер ушул жерде болсун. Себеби бул жерде Айтматов үйү деп улуу биздин чыган чикебиздин атында болуп атат. Бул жерде көрөсүздөр, ичине кирип көрсөңүздөр болот. Чоң эл аралык деңгээлдеги Кыргыз мамлекетине келгенде сөзсүз биринчи кезекте көрсөтө беребиз эмне? Биздин касиеттүү көлүбүз. Биздин керемет көлүбүз. Ошол көлгө келгенде не деген президенттер ушул жерден бут баспайт? Не деген сырттан келген саякатчылар, коноктор келбейт? Ошолор келгенде биздин тарыхыбызды дал ушул кишилер аркылуу билиши керек. Билдирем, ушул маданий этнографиялык борборду, рухордону ушул мезгилде кармап турган Борис Анатольевичке бүт бардык колунда болгон мүмкүнчүлүктөрүнөн жардамдарын көрсөтүп атат. Бул жерде башта көрсөңүздөр керек эле, биздин Жусуп абабыз бүгүн ачыла турган жерде Американын 3-чү президенти Томас Джефферсон олтурган. Анын бизге эч кандай тиешеси жок. Бул жерде Виктор Гюго олтурган. Бул жерде Альфред Нобель деген отурган. Биздин рухубузду колунда кармап турган инсандар ушул жерде турушу керек. Өзлөрүнүн тарыхый орду ушул жерде. Дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык билдирип келгениңиздер үчүн рахмат айтып, мына Жусуп абабыздын бул жерде кызы Ленин эже турат. Ленин эже сизди бул жака чакырып, эстеликти ачууга уруксат берсеңиздер. Анан могул жерде бошотуп койгонубуздун себеби жана айттым. Баял Исакеев деген Кыргыздын дагы бир залкар, керемет инсаны, жаш кезинде кеткен. Символика ушундай болуп атат. Жусуп Абдрахмановдон кийинки кызматы ушул Баял Исакеев аксакал өзүнө өткөрүп алган. Могул жерге Баял Исакеев аксакалдын эстелиги дал ушундай болуп орнотулат. Кудай буюрса биз 25 августтарда деп атабыз, анткени кийинки жылы кишиге 115 жыл болот. Биз кетип калгандан кийин, өтүп кеткенден кийин артынан ыйлаганды токтотуп, мүмкүн болсо, колубуздан келсе, көзү тирүү кезинде кишини кастарлаганды, аны көтөрмөлөгөндү үйрөнсөк. Жыл аяктап баратканда эскерип калып эле 2 сааттык бир иш-чараны өткөрө койбостон, жыл бою ошо кишилер жөнүндө сөз кылса, биздин улут экенибиз ошондо турса керек. Кийинки жыл ошол 115 жылдыгы деп жарыяласа, азыркы өкмөткө кулак кагыш болуп калабы деген ниет менен ушуну жасап отурабыз. Жылдын башында ачып атканыбыздагы ошол кулак кагыш болуп калар бекен деген максат менен ачып атабыз. Бул жерге мына Исак Разакович турбайбы тиги жерде? Исак Разаковичти ушул жерге көчүрсөк деп кеңештик, келиштик. Менимче 3 залкар, 3-өө ушул жерде турган болсо, бири-бирин толуктап, бирин-бирин көркөмүнө көркөм кошуп, бири-бирине күч кубат болуп турган болсо, мына башка мамлекеттин президенттери келип ушул жерден кирип баратканда, ушул кишилерге таазим кылып өтсө деген максат менен жасап атабыз. Мен кичине кезинде эле атамды көрбөй калдым. Мага болгону 11 ай толгондо репрессияга дуушар болуп ак жерден атылып кетти. Андыктан бала кезимден атамдан калган сүрөттөрдү көрүп жана анын күндөлүгүн окуу менен өзүмдү өзүм тарбиялап чоңойдум. Аны тирүү көрбөсөм да минтип мрамор менен жезден жасалган эстеликтер аркылуу таанып билдим. Кийинки күндөрү Адахан Кимсанбаев жетектеген Бүтүн Кыргызстан партиясынын мамлекетти түптөгөн белгилүү инсандарыбыздын айкелдерин жеке демилгелери менен ачып, Көгүлтүр ысык көлдүн жээгинде Рухордо маданий борборунда өткөрүлгөн айкел ачуу салтанаттары жөнүндө эл арасында кенен айтылып келет. Дорогие гости, дорогие устроители сегодняшней памяти Юсупу Абдрахманову, я являюсь дочкой, которая никогда его не видела. А вот здесь стоит Токо Невереса. Это внук Токо. Их расстреляли двоих. И папу, и его братишку. Токо было 29 лет, а папе было 36 лет. Мне сегодня очень трудно говорить, но я настолько благодарна. Большое спасибо, Адахан Кимсаирович. Я и не знала, что так начнется мой год.
Юсупа Абдрахманова в декабре, 29 декабря, 23 декабря день рождения. И вдруг такое вот, для меня это было, конечно, удивительно, но радостно, что все-таки киргизский народ знает Юсупа Абдрахманова. И я думаю, что он будет следовать тому примеру, которому служил он. Он любил народ. Вот я вам приведу два примера. Я приехал в Джалабад. Там разговаривал с узбеком. Узбекский язык я плохо знаю. Но это не главное. Не главное, на каком языке ты говоришь, а главное, чтобы народу жилось хорошо. Он еще говорил, в дневнике писал, нельзя, можно обмануть народ на время. Некоторых можно обмануть навсегда. Но всех навсегда обманывать нельзя. И вот сейчас такое время, когда нам надо всем сконсолидироваться, нам надо всем собрать. И вот Бутун, Кыргызстан сегодня нам показал, что со всех районов, со всех областей собрал народ. Надо беречь друг друга, надо любить друг друга, как любил папа, как любил Юсуп Абдрахманов. Поэтому огромное спасибо, Адахан Зинирович, вот за то, что вы сегодня всем устроителям, кто принимал участие, кто пришел сегодня вот, отметить 110-летие папы. Вот сегодня из Алматы приехал фанатик. Это старшей сестры моей сын. Это внук Юсупа Абдрахманова. Это Салават. Он хирург. Этот юрист. И все заканчивали с отличием. Они учились как продолжатели папы. Папа был очень умный у нас. Поэтому, извините, я расстраиваюсь и говорить мне трудно. Но я низко кланяюсь всем, кто сегодня вот это вот нам преподнес. Здесь еще внуки все есть. У нас много правнуков, так что род продолжается. Род продолжается. А сейчас я хочу преподнести Президент Каталып Мадумаров касиетті көл жегенде рух ордодо кыргыз элинин тарыхы инсаны Баялы Исакеевдин эстелигин ачты. Улуу тарыхы инсанга кыргыз урпагынын жасап жаткан урматын көл эли урматтоо менен кабыл алышты. Бул эстелик президенттик шайлоого эч кандай тиешеси жоктугун айткан Мадумаров эстеликти бүтүү мөөнөтү сентябрь айына туура келгендиктен үгүт иштери башталганда ачуу чечими кабыл алынгандыгын белгиледи. Талапкер эң башкысы эртеңки келечек ээлерине кыргыздын түпкүлүктүү эл экендигин жеткирип, көрөнгөлүү тарыхыбызды унутпасак деген пикирин айтты. Кудай буюрса ушул рух ордо деген ат чыныгы өзүнүн рух ордолугуна татыктуу боло тургандай сезилет. Анткени ушул биздин артыбызда тарыхыбызды кылчайып карасак, мамлекеттик болушуна түздөн түз биринчи пайдубалдарын, биринчи кыштарын кынаган азаматтарга таазим этмейин. Биз эч качан мамлекеттин кечээ күнү кандай элек, бүгүн кандайбыз, эртең кандай болобуз деген суроолоруна эч качан жооп таба албайбыз. Тарыхый инсан эстелигин ачылыш аземине бир гана көл эл эмес, Теңир тоодон да меймандар келишти. Дахан, саган мын рахмат. Сен партияңа, сенин ишиңе мен чоң ийгилик каалайм. Анткени сен иштеп аткан ишиң, ошо биздин аталарыбыздын баштаган ишин сен аяктап бүтүрүп бересиң деп ойлойм. Адахан, айнанайын балам, рахмат саган. Бүгүнкү күндө Мадумаровдун кыргыздын чыгаандарына койгон эстеликтеринде саясий оюнга айлантууну каалагандар жок эмес. Эмне эле президенттикке аттанганы катары менен эстелик коюп калды деп суроо салып, жообун таппай түйшөлгөндөр да бар. Аларга Адахан Мадумаров эл астында түз жооп берди. 23 жаштагы Мадумаровдун алдына койгон тилеги бүгүн касиеттүү көлүбүздүн жээгинде аягына дипломдук иш ошол мезгилде башталса жазылып, бүгүн Кудай буюрса Баял Исакеев менен
ошол дипломдук иштин бүткөндүгү катарында кабыл алыңыздар. Мен ал жерде профессорлордун алдында дипломду жактадым. Бүгүн касиеттүү кадырман карыяларыбыздын, апаларыбыздын алдында дипломдук ишимди бүгүн бүтүрдүм деп жооп койсом болот. Рахмат.